Кыргызстандын билим берүү уюмдарында жаңы окуу жылы башталды. Бүгүн мектептерде биринчи коңгуроо кагылып, миңдеген мектеп окуучулары билим босоосун аттады. Балдардын бактылуу жүздөрү жана ата-энелердин толкунданган кубанычы чыныгы майрамдык маанайды жаратты. Бул 2007-2008 окуу жылында ишке берилген. Ошондон бери биз ошол жерде балдарга билим тарбияга берип жатабыз. Мектепте болсо 30 мугалим иштейбиз, эмгектенишет. Бардыгы ону жогорку билимдүү. Бул киши болсо биздин өзүбүздүн айылыбыздын тургуну, ушул мектепти салганга аябай чоң салымын кошкон. Окуучуларга билимдин мааниси, Кыргыз Республикасынын түптөрүшүнө залкара инсандардын кошкон салымы сабаттуулукка багыт экени талашсыз. Дал ушундай таризде Ысык Ата районунун Кеңеш айылында жергиликтүү аксакалдардын эмилгеси менен орто мектепке белгилүү ишмер Жаныш Рустамбековдун ысымы ыйгарылды. Жаныштын өзү көчөтүп кетсе дагы анын атын өчүрбөй мектебин атын коюп турабыз. Мен сыймыктанамын. Мектебибиз бардык олимпиадаларда жакшы конкурстарда алдыңкы орунду алсын, мен каалаймын. Ошого ишенебиз. Билим майрамына Ысык Ата райондук администрациясынын жетекчилери баш болгон айылдын аксакалдары, жергиликтүү депутаттар жана окуучулардын ата-энелери катышты. Иш-чаранын ылкагында салтанаттуу жагдайда Жаныш Рустамбековдун туугандары аталган мектепке интерактивдүү доска белек кылышты. Көчкөрбаев районунда айыл өкмөтүндөгү мектебибизде Жаныш Рустамбеков атындагы мектепке өзгөртүлгөн. Себеби мунун баары элдик жамаат, ошол жердеги жергиликтүү кеңеш депутаттары бардык эл бул кишинин баскан жолуна баа берип, ошол кишидей болгон жаштар биздин ушу мектебибизди бүткөн балдардын баардыгы ошол кишиге тең же ошол кишиден артык киши болсо экен деген ниет менен коюп атат. Биз бул кишини мен как замандаш катары жакшы билем. Бул кишинин өмүрүндөгү бардык баскан жерлерин мен аким катары суктанам. Чынында акимден башталып, Кыргызстанда эң чоң район областыбыз болгон Ошко барып губернатор болду. Андан кийин Токой чарба министри болду, МЧС министри болду. Бир Созов толугу менен жогорку кеңеш депутаты болуп, анан өмүрүнүн агырында биздин Казакстан менен Тажикстан өлкөлөрүндөгү элчилерибиз болуп өттү. Мунун өмүр баянын карап отурган ар бир жаш, ар бир мага окшогон кызматчы мен ойлойм ушундай өмүр сүрсөк деп ниет кылат. Ошондуктан бүгүнкү иш-чараны уюштурган досторуна, туугандарынын баарына аким катары ыраазычылык билгизем. Ушул мектебибизден, ушул кишиден артык, ушул кишиге тең окуучулар чыгышына тилектешмин. Белгилей кетсек, Жаныш Султанкулович Рустамбеков 1949 жылдын 25 сентябрында туулган. Ал 1977 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмгектенген. Жаныш Рустамбековдун ысымы берилген мектепке учурда 400дөн ашык окуучу билим алууда. Окуучулардын татыктуу билим алуусуна аталган мектепте толук шарттар түзүлгөн. Биздин школабыз башкалардан караганда спорт залы аябай чоң. Постоянно биздикине келип волейбол, соревнования болгондор аябай жагат. Потому что 9 класстан жарым классташтарым кетип атат, ошонусу аябай эме болуп атат. Бирок жаңылар кошулду, ал да жакшы. Настроение прям сонун, потому что сегодня такое событие хорошее, прям очень хорошее событие. Настрой отличный. Мы очень рады, что мы перешли в 11 класс и теперь будем присматривать за младшими, учиться, воспитывать, показывать, что как. Насчет школы я бы сказала то, что у нас очень хорошие ученики, учатся очень хорошо. У нас есть хорошие специалисты, хорошие преподаватели. Мы не жалуемся, потому что у нас понимающие учителя. Они все досконально объясняют. Кыргызстанда майрамдык иш-чаралардын аякташы менен бирге мектеп окуучуларынын жашоосунда жаңы окуу жылдын жаңы этабы башталды. Алардын ар бири келечектин эшигин ачууда билим негизги ролду ойной турган жолго түшүштү. Маселен, бүгүн өлкөнүн бардык мектептеринде 1-4 класстар үчүн билим күч. Ал эми 5-11 класстар үчүн азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрү деген темада 45 мүнөттөн ачык сабактар өттү. Сталбек Абдараев, Руслан Бариненко, Чүй, Ысык Ата району.